саламатсыздарбы? Карышкыр деген каймана аттагы кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бишкекте каймана аты Карышкыр Мурсалым Умурзаков кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалыматка караганда Умурзаков кылмыш жаза кодексинин 204 беренеси алдамчылык боюнча колго түшүрүлдү. Бул уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү ИИМдин каттоосунда турган. Учурда тергөө амалдарын улантуу үчүн кармалган адам жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө кызматына жеткирилди. Кылмыштуулук менен күрөшүүнү жакшырталы дегенби, ИИМдин аскерлерине машыгуу залы ачылды. Машыгуучу жай, эмеректер, заманбап акустикалык системалар, жерге төшөлүүчү каражаттар менен жабдылып, учурдун талабына толугу менен жооп берет. Күрөш залынын ачылышы аскерлердин даярдыгына, ден соолугуна жана спортто жаңы ийгиликтерди жаратышына өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Салтанаттуу иш-чарага ИИМдин ички аскерлеринин жетекчилиги жана спорттук федерациялардын өкүлдөрү катышканын маалымдашты. Дүйнөлүк картада дагы бир шаар пайда болот окшойт. Базар-Коргонго шаар статусун берүү долбоору каралууда. Бул долбоор жогорку кеңеште талкууланып, экинчи окууда жактырды. Шаар Жалал-Абад облусундагы Базар-Коргон айыл аймагынын базасында түзүлүшү мүмкүн. Бул аймакка 5 айыл жана айыл макамы жок 6 калктуу конуш кирет. Жалпысынан 58.842 киши жашайт. Үй-бүлөлөр бекемделип, жашообуз оңунан чыкса, калкыбыздын саны да кыйла көбөйөт. Бирок тилекке каршы былтыр ажырашуу көбөйгөнү маалым болду. 2020 жылы өлкөдө 39.944 түгөй баш кошуп, ошол эле жылы 9.150 түгөй ажырашкан. Ал эми 2019 жылы 49.431 жуп никеге туруп, 10.992 ажырашкан. Бул расмий гана ажырашкан маалымат. 1000 түгөйдүн 222 ажырашып кетүүдө. Жубайлардын ажырашуусу шаар ичинде көп катталууда. Бул маалыматты Улуттук статистика комитетинен маалымдашты. Бир үйдө кечке камалып, талаш-тартыштар көп болуп, пандемияга карата жарыяланган карантин учурунда ажырашуу көп болгонун айрым серепчилер айтып чыкканы маалым. Дүйнө жүзүндө айрым серепчилер АКШ менен Кыргызстандын азыркы кезде болгон саясий кадамдарын окшоштурушууда. АКШда бийлик алмашуу Кыргызстандыкына окшош болуп, шайлоодон кийинки митингдер, Ак үйгө болгон чабуул жана жаңы шайланган президент Джо Байден бүгүн ант берип кызматка киришет. Эске салсак, өткөн жылы 3 ноябрда АКШда президенттик шайлоо өтүп, жыйынтыгында демократ Джо Байден атаандашы АКШнын мурдагы башчысы Дональд Трампты жеңип алган. 7 январда добуш берүүнүн жыйынтыгы толугу менен расмий бекитилип, Кыргызстандагыдай нааразычылыктар күчөп, митингчилер АКШнын Конгресси менен Сенатка чабуул жасашкан. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары мына ушулар болду. Биздин интернет баракчаларга кирип катталып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.